Түз эфирде конокто Данияр Эрматов. Туулган жери Ош облусу Өзгөн району Куршап айылы. Туулган жылы күнү 1989 жыл 1 февраль. Үй бүлөдө 5 бир тууган. Билими Оштогу Кыргыз-Кытай гуманитардык институтунун бажы бөлүмүн аяктаган. Учурда бойдок Салам Бишкек эки тасмаларында роль жараткан. Популярдуу урлары Кечирмени, Жүрөгүм, Неге жана башка. Ассаламу алейкум, Супер КЖ порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде түз эфирде конокто Данияр Эрматов. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Кош келдик. Мынакей жаздын алгачкы күнүндө жаркыраган жылдыздын жылдызды деп атыккан Эрчи мырза бизге түз эфирге кирип келди. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кечигип кайдан келатасыз? Негизи кечиккен жаман көрөм. Кечирим сурайм, жанагы өзү дайым келем Суперинфо келатканда үйдөн бул жака чейин бир 10 мүнөт 15 мүнөт эле ориентир алып чыгам. Бүгүн түз эфир жоопкерчиликтүү болоюн деп 1 саат алдын ала чыксам дагы Сыртта аба райына байланыштуу бүт баары машина менен чыгып алыптыр. Суу болбойюн деп, Данияр мырза, эфирдин шарты менен түшүндүрүп өтөйүн. Мынакей бул жакта экранда WhatsApp'тан келген суроолорго жооп бересиз. Ал эми бул жактагы экрандан өзүңүздү көрүп, таранып, сууланып отурсаңыз болот дегендей тамаша bunun баары. Келиңиз, мынакей эртең 8 март, аялдардын эл аралык күнү. Бул майрамды сиз апаңыз үчүнбү, эжеңиз үчүнбү, негизи эле ошол аял зат үчүн кандай кылып өткөрөсүз? Эми сиздер чыгармачыл кишилер көбүнчө концерт коесуздар, Кудай буйруса, биринчи алдын ала куттуктап кетейин, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы мекендештерди ошо дүйнө жүзүндө көрүп жаткан, Супер КЖ порталын көрүп жаткан биздин бир туугандарга айымдарды майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эч качан оорубаңыздар, бактылуу болуңуздар демекчимин. Анан бул 8 март өзгөчө каттуу майрам болот жыл сайын. Баягы эмне белек аларымды билбей айымдар. Эмне алып барсам деп анан баягы бул 8 мартты мен 3-жыл катары менен ошо Россияда тосуп атам. Былтыр Питерде тоском, андан мурда Новосибирскте, быйыл Москвада концерт менен. Ким менен 3 жыл катар менен? Ошо бир туугандар менен, мекендештер менен концерт. Анан бул жолкусунда ошол Москвада концерт болобуз, Бурис Эдил Маматов досум экөөбүз. Анан буга чейин ошол башка шаарларда болгонбуз. Баягы каяка биринчи чакыруу болсо ошол жака барабыз. Анан 23 февралда 1-2 жерден эле чалуулар болгон. Анан могу өзгөчө 8 мартта бүт жактан чалуулар болду. Ошентип айымдарды сыйлаган мырзалар көп экен чындыгында, баягы майрамдат коелу, бир көңүлүн көтөрүп коелу деген. Анан кимдир бирөөлөр баягы бул майрам эмес, каршы деп чыккандар деле бар. Аларга деле кошулам эми. Майрам десе сразу тийчип алып эле дегендерди элестетишет да алар. Жөн эле баягы апаңы жакшы көрүшүңү айтып, бир туугандарыңды жакшы көрүшүңү айтып, өзүңүн сүйүктүүңө мындай көңүлүн көтөрүп отурган майрам деп мындай түшүнөм мен. Көңүлүн көтөрчү белектерди тартуулап, чыгуу сөздөрүңдү айтып, үй бүлөдө сиз билимимче эркектер. Кыздар да барбы? Бар, кыздар да бар. Жанагы апамдын болчу келини дегенден кийин көп ушунду ойлоп калышат экен, жанагы жалаң эркектер депчи. Бизде 3 эркек, 2 кыз. Анан бүт баары. Эң кенжеси сиз? Кенжеси менден кичүү кыз бар, Айпери. Ал дагы турмушка чыгып азыр. Эмне менен алектенишет, сыр болбосо бир туугандарыңыз? Бир туугандарым өзүнүн жумуштары бар, өзүнүн бизнестери бар, баарынын. Бүт баары үй бүлөлүү. Ошо эжем, жездемдер менен, өзүнүн бала чакасы менен, кыздары менен, байкелерим ошондой, карындашым дагы күйөө бала менен, бүт баары Кудайга шүгүр жакшы. Бир эле сиз шоу бизнеске аралашып ырчы болуп кеттиңиз. Мен негизи биздин үй бүлөдөн мен эле баягы буга чейин Миргүл деген эжем, 81-жылкы эжем дагы аябай ырга жакын, комуз чертип, комуз ойноп, анан мындай кечелерди ырдап калчу. Анан атам да апам да ырга жакын. Анан кийин бир үй бүлөдөн мен ырчы болоюн деп атам дагы баягы эркек бала сен бол деп мага өткөрүп беришкен. Жакшы. Кыргыз эли негизи эле ыржандуу калып келет эмеспи? Ырга жакын, тойго барсаң ырдасаң кошулуп бийлеп, ырдап чордоп отурушат баардыгы дегендей. Келиңиз, сизге мен
эфирдин шарты боюнча ойготкуч суроолорду берейин, угуп көрүп жүрсөңүз керек. Даярдалган 15 суроо сизге атайын даярдалды. 60 секундтун ичинде сиз 15 суроого жооп бергенге үлгүрүшүңүз керек. Кеттикпи? Убакыт мынакей. Аракет кылайын эми болушунча. Эми болушунча аракет кылыңыз. Мен дагы кичине жол көрсөткөнгө аракет кылам. Даярбызбы? Даярбыз эми, майла жок, даярбыз. Биринчи суроо. Адамдан куралган музыкалык, 4 адамдан куралган музыкалык топтун аталышы. Квартет, Чычкан баласы. Чычкан баласы. Мөндөлөй. 1000 сомдо кайсыл инсандын элеси түшүрүлгөн? Толук молда. Жусуп баласагын. Макал улаңыз. Атанын уулу болуш урмат, эл уулу болуш Кымбат. кымбат. Сооронбай Жээнбеков Кыргыз өлкөсүнүн канчанчы президенти? 4-чү. 5-чи. Ак Суу району кайсыл областка карайт? Жалал Абад. Ысык көл. Биринчи. Ак Суу Жалал Абадта да бар, мейлем. Биринчи аял космонавт Валентина Телешкова. Эң чоң чөл. Эң чоң чөл. Угул эжүрү Сахара. Манастын итинин аты? Билбейм. Кумайык. Дүйнөдө канча океан бар? 4. 5. Бешинчиси 2000 аныкталган. Октавада канча нота бар? 7. 7. Билим булагы? Китеп. Туура. Эң кичинекей канаттуу чымчык эмне деп аталат? Эң кичинекей? 5 сантиметр. Калибри. Тажикстандын борбор шаары? Дүйшөмбү. 1 тоннада канча килограмм бар? 1000. Убакыт чак эле бүткөн экен. Туура. Сиз 15 суроонун 5-өөнө туура жооп бердиңиз. 5 деген баа коеюн. 5 деген. 5 көп болуп кетет го. Бакылана 4 деп коелу. Баа ой деле койсоңуз ыраазымын. Мен өзүм канаттанган жокмун. Аракет кылдыңыз жооп бергенге просто. Сиз мончуңуз керек болчу жанагы. Шашылыш болгондо эч нерсе келбей калат деп ойлоруна. 1 минутада деп элечи. Жөн эле суроолорго тез жооп бериңиз дегенде жооп берет. 1 минутта канча секундда кеттик экен деп атыр. Ойлонуп калдыңызбы? Азаматсыз кантсе дагы аракет кылдыңыз. Үйгө барып дагы бир рет китептерди карап коебуз. Мектептен кийин эми көпчүлүгү чыгарма ыр болуп кетти да. Айтпаңыз. Китеп окуганга убакыт барбы? Чындыгында жок. Убакыт жок азыр китеп окуганга. Кандай десем. Андан сырткары мындай күнүмдүк жашоого бирөөнүн көңүлүн алганга деле мындай убакыт жок азырчы. Чындыгында жанагы китепти азыр интернет өнүгүп кетип, интернет аркылуу эле көп нерселерди окуп жүрөбүз. Окуш керек бирок. Мындай китеп окуган башка, мындай интернеттен көргөн баары башка деп коет. Бирок интернет убактыбызды өлтүрүп атат да. Ооба. Социалдык тармактар. Чындыгында. Келиңиз Данияр мырза, эң алгачкы суроолордун бири келиптир. 4436 сандар менен аяктаган WhatsApp номерден. Данияр, саламатсызбы? Эмнеге 8 мартка жакын Москвага кетип жатасыз? Сүйлөшкөн кызыңыз ошол жактабы дейт. Жок, ал жак биздин жумуш жанагы. Бул ар бир майрам биздин жумуш. Сиздер мисалы үчүн ушундай сөз бар да, жанагы бир улуу байкебиз айткан баягы ырчылар, жана медиктер, жана сакчылар, милиция кызматкерлери ошол майрам күнү деле иштешет депчи. Ооба. Журналисттер дагы иштешет. Ооба. Ошол сыяктуу эле ал жактагы мекендештердин чакыруусу менен баратабыз, Кудай буйруса жолугабыз. Реклама деп. Жанды жардама деңиз. Демек, сүйлөшкөн кызыңыз эмес, эл менен чогуу өткөрүү үчүн концерт коюу үчүн, Ооба. Кийинки суроого өтөлү. 3920 сандар менен аяктаган номерден келди. Акыркы жолу апаңызга качан чалып сүйлөштүңүз жана акыркы берген белегиңиз эмне болду дейт. Кече эле чалып сүйлөшкөм. Кече. Белектерди көп эле берем, чындыгында акыркысын эстеп деле калган жокмун. Себеби Ошко тойго көп барам. Апамдар Ошто, көбүнчө Ошто болот. Ал жака барган сайын сөзсүз бир чакан белек алып барганга аракет кылам. Анан азыр моон алып бардым деп деле бирөөсүн баса белгилеп айта албайм. Кээ бирде инстаграмдарга киргизип калам, ошондон көрүп калсаңыздар деле болот. Эмне белек жакшы көрөт апаңыз? Негизи эле эмне сунуштайт элеңиз? Эртең мырзалар
апасына, карындашына, эжесине эмне белек кыларын билбей башы айланып турат азырчы. ооба. Кандай белек кылган туура деп ойлойсуз? Кээ шарты жок болуп калышы мүмкүн. Кээ эмне сиз айткан эмне алышын билбей атышы мүмкүн. Эмне болсо дагы чын жүрөктөн берсе, мисалы үчүн келип туруп эле апа меңиз тууганыңыз менен, майраңыз менен деп коюп иште жумуштарына кетип калса ал бир үй болсо дагы апасы кубанбайт ал нерсегечи. Ошол эч нерсе жок болсо деле бир жакшы жылуу сүйлөп калп эле эмес, мындай чын жүрөктөнчү. Баягы ата-энеге ким калп сүйлөсүн. Баягы чын жүрөгүңүздөрдөн жакшы сүйлөп, жанында болсоңуздар эле ошол чоң белек болот деп ойлойм. Ата-эне биздин амандыгыбызды тилеп жүрөт. Ата-энелерибиз. Жакшы жоолук, жакшы чай, амандык. Биздин аманчылыгыбыз аларга чоң белек деп ойлойм мен. Себеби апам дайыма ошентип айтат. Чалып көңүлүн алып койгон үчүн эле кандай чоң белек, Ооба. Келиңиздер, кийинки суроого өтөлү. 32-36 сандар менен аяктаган номерден келиптир. Саламатсызбы, супер KGD, саламатчылык. Данияр байке, кандайсыз? Талантыңызды сыйлайм, үнүңүз абдан сонун. Келе жаткан 8 март апамдын туулган күнү болчу. Аны куттуктап апакем деген ырыңызды бир куплет ырдап бериңизчи. Апам Бирматова турсун, токтогулдан болот. Биз Москвадан жазып жатабыз дейт колдонуучубуз. 8 март туулган күнү. Бирматова десеңиз, Бирматова деген окшошуп кетти. Жалпы апаларды жана ошондой эле сиздин апакеңизди дагы чын жүрөктөн куттуктайм. Майрам менен эч качан оорубасын. Ырдап коеюн анда. Ырдап коелу. Ошол өзүм чыгармам. Апакем деген өзүмдүн апама арнап чыгаргам, эми болсо. Сөзү ону бүт апалар үчүн арнап коеюн. Сөзү ону Данияр Эрматовдур, апама. Алыс кетпей алды эле, наристесин бөпөлөп. Апалар өмүрүн түшүк менен өткөрөт. Ошондуктан ардактап апаларды сыйлайлы. Бейишта алардын бут астында турбайбы. Унутуп кайгы капан санаңды. Кейитип жүрсөм кечир балаңды. Ак сүтүң актай албасам мен жашай аламбы. Браво. Жалпы энелер үчүн арналды бул чыгарма. Кабыл алып коюңуздар Данияр Эрматовдон. Толук деле ырдап, көп эле ырдап бергим келди баягы. Көп суроолорду берсеңиздер ырдай берем дагы. Алдыда дагы ырдайбыз, бийлейбиз. Өзүм да кетиш келип калып анан азыраак сүйлөгөнгө аракет кылып атам. Тартынбаңыз. Кийинки суроого өтөлү. 59-12 сандар менен аяктаган суроо экен. Номерден Данияр саламатсызбы? Жылдыздын жылдызы болгон кандай экен? Талкуу болуп кеттиңиз го, жылдыз болуп. Сизди жөнөкөй эле жигит деп билебиз дептир. Ооба. Ушул суроого жооп бергим келип атат аябай чындыгында. Баягы эмнеден улам башталды ушун? Башынан баштайлычы? Шоу бизнес деген группа бар WhatsApp'та. Жалаң ырчылар ал жакта. Анан шоу бизнес, анан менде группалар көп да, анан Шерине деген бар. Шеринеге өзүбүздүн рекламабызды жиберебиз. Мен шоу бизнеске жиберип алдым, экөө тең шыдан кетет. Анан эми ал жака күндө эле реклама жиберип атышат баары. Анан жиберип алсам, баары жакшы, молодец, жакшы барып келди деп ойлойм. Бири-бирибизге шоу бизнес өкүлдөрү бири-бирибизге дайым жакшы пикирлерди айтабыз. Анан ошол өзүмдүн жакын аранжировщик байкелерим тамаша иретинде жазды. Тамаша иретинде жылдыздын жылдызы деген наамды каякта берип атыптыр депчи. Анан кийин бир-эки менин жакын досторум жазды. Аны силер аны кандайча каяктан берип атыптыр, Данияр мурдатан эле айтылып жүрөт го депчи. Ошондой сыяктуу бир-эки айтыштар болуп кетти. Анан ал жакта 200дөй ырчы болсо бир 50сү жазды. Жок, экөө эле. Эки эле аранжировщик байкелерибиз. Анан калган жазышты баары. 50дөй жазды. Эми эмне болмок эле депчи. Ал эч нерсе деле эмес го депчи. Анан бул жылдын баягы эң мыкты ырчынын дагы мыктысы деген сөз жок да ал жерде туугандар. Тура мен Супер KG'ден дагы көрүп калып, комментарийлерди көрүп калып, чындыгында бир аз капа болдум. Баягы буга чейин клиптеримди көрүп жүрөсүздөр, урматтуу бир туугандар. Буга чейин ырларымды көрүп жүрөсүздөр. Анан
буга чейинки интервьюларымды көрүп жүрөсүздөр, же болбосо концертке бир жерге концерт коюп барсам, ал жерде барып сүрөткө түшүп, жакшынакай амандашып, тойлоруңуздарда кызматта жүрөбүз. Мен мындай жылдыздын жылдызы болуп монтип кеткенимди деле көрө элек болсоңуздар керек деп ойлойм, албетте. Анан мени чындап билген адамдар жазыптыр, бул андай эмес, ушундай депчи. Болсо болгондур да деп. Анан ал сөзгө жооп айтарым, бул реклама деп коет буну, жарнама. Кара пиар. Канат жок. Кара пиар деген ал бири-бирине урушуп кетиптир, мушташып кетиптир, тиги менен жүрүп кетиптир дегенди кара пиар деп билем да менчи. Мисалы үчүн моундай барат чечинди салыптыр дегендерди кара пиар деп билем. Анан бул жөн эле кандай десем, жок жерден эле чыгып кеткен мындай сөз болуп кетти да. Ошондо ким чыгарды буну? Анан кийин Мирлан Ниязов менен Өктөм Сапар уулу ошол экөө ошону тамашалашып жазды. Мирлан байкебиз жазды, тамашалашып, анан Өктөм байкебиз дагы кошулду. Болбосо экөөнө тең азыр ушул моментте аранжировка жаздырып атам азырчы. Ошол моментте андан бир күн мурун эле жолугуп чогуу олтурганбыз. Эми алар тамаша иретинде жазды, анан кийин мындай ырбап кетти да кыскасы. Анан мен аларга айттым. Мен 7 жылдан бери шоу-бизнесте жүрөм. Бир дагы черный пиарга черный муктаж эмес элем, черный пиар кылганга аракет да кылбайт элем, черный пиарлардан качат элем. Анан мына бир черный пиар болуп кетти, ага дагы өзүм байкелерим себеп болуп калганына капа болдум дедим да. Анан кийин эми бай элдин баарына бирдей жагыш кыйын. Кээ биркилер жазды, тим эле андай мындай депчи. Анан алар менин чындыгында интервьюнда эле окубай туруп жазган адамдар бар. Чындыгында алардын баарына мен окудум, бирок мен аларды буга чейин деле мындай жаман комментарийлерди кээ бирде көрүп калам, аларды туура түшүнөм. Билбейм, кыскасы аларга наразы деле эмесмин. Кудайым ыйман берсин. Анан жанагы жылдыздын жылдызы деген бул жөн эле мындай ошондой нерсе, реклама. Канат Кадыржан байкебиз 2013-жылы бул концертте жарнамага кошкон аны. Мен макул болуп, биринчи ыңгайсыз болуп, кандай болот экен десем, чындыгында жөн эле реклама экен. Анан ушул жылдыздын жылдызы деп бергенде, мен рекламаны бергенде, анан кийин макул болгом да. Ага чейин толтура эле айтылган. Анан келип ушул жылы жакында козголгонуна аябай таң калдым. Анан жалпы ырчы кесиптештериме айтарым, бул жерде ырчынын дагы эң бийик ырчысы деген сөз жок. Жылдыздын жылдызы деген, жылдыздуу деген болушу мүмкүн. Буга чейин толтура эле эркеси, күйөрмандардын эркеси дегендер бар, толтура эле андай рекламалар бар. Анан реклама өзүнүн максатына жетти деп ойлойм. Жакшы реклама. Баягы реклама ошондой экен да. Канат байкеге мен ызаланып чалдым да, неге антиңиз андаймын да десем, зато рекламаң өз максатына жетиптир да, дутпайбы? Бул реклама деген ошол жылдыздын жылдызы деп ошол ырчы байкелериң, аранжировщик байкелериң айтып атабыз, значит алар ошол рекламага көңүл буруптур депчи. Анда деле ошондой окшойт деп койдум анан. Демек, пайда жагы дагы тийген экен да. Эми ошентип койсок болот. Кичине терс жазган комментарийлер көңүлүңүздү түшүргөнү менен жеке капчыгыңызга акча алып келип атат, концерт коюп келип атасыз. Ооба. Ага капаланыштын кереги жок. Кийинки суроого өтөлү, Данияр. 0554 сандары менен аяктаган WhatsApp номерден келди. Данияр Эрматовго суроом дейт. Сенин киного тартылайын деген оюң барбы? Башкалар тартылып жатышат го. Актёрдук чеберчилигиң кандай? Чаткалдан күйөрмандарың дептир. Чаткалга чоң салам. Сонун жер, абасы таза, бийик жерде жайгашкан. Баргам Чаткалга. Анан киного буга чейин сунуштар көп болгон чындыгында. Баягы чымчык сойсо да касапчы сойсун деп мен киного тартылгым келген жок. Анан буга чейин өзүм дагы жада калса өзүм дагы продюсер болуп кино тартканмын. Ал кино Салам Бишкек 1, Салам Бишкек 2. Ошол киного Чыңгыз Мурзаев деген досум экөөбүз продюсер болуп ошол кинону жаратканбыз. Анан эгерде киного ушунчалык желаниям болсо, ошондо бир Салам Бишкек 1ге да, Салам Бишкек 2ге да өзүм тартылып алмакмын да. Себеби ал менин кином болчу. Анан бул менен мен вообще тартылбайм дебейм. Балким кийин келип мындай менин жашоом өзүнчө бир кино болуп калган убакта тартылып калышым мүмкүн да. Азырынча айта албайм. Же болбосо тартылсам дагы мындай кинода ырчы болбой эле бир башка кесиптин ээси болуп, башкача мындай
чисто актерлук чеберчиликти көрсөткөнгө аракет кылышым мүмкүн. Бирок азырынча эмес, кийинирээк деп айтам. Биринчи чыгармачылык ырчылык жаатын өзүнүн мүдөөсүнө, максатына жеткирүү. Ооба, Кудай буйруса. Анан бул менен баягы ырчылар тартылганга каршымын деп айтпайм албетте. Баягы мен актерлук мастерством өзүм актерлук чеберчилигиме өзүм бир аз көзүм жетпейт. Ошондуктан азырынча тартылбайм. Көзү жеткендер тартылып атат, ийгилик. Балким сиз жөнүндө дагы кино тартабыз деп калса макул болот белеңиз? Нурлан Браво 1, Браво 2 кылып, Нурматты тартты, анан Браво 3 балким Данияр Эрматов болуп калат. Жок, буга чейин сунуш болгон мага. Болгонбу? Болгондо мен айткам, азыр эле айтып кеттим, мен азырынча мага эрте. Баягы мен өзүм актерлук чеберчилигиме бир аз ишенбейм. Баягы себеби кино менен мен дагы кино жаатында киришип калдым да көп. Баягы кандай кино кандай болот, кандай киного кандай сыймыткерлер айтылат деп. Ошондо салам ишкек тартканда деле ошол уже билип калдым да. Ошондуктан бизге сабак болду. Солуган гүлдөр, салам ишкек 1, салам ишкек 2лер бизге аябай сабак болду. Жакшы тажрыйба топтодук. Буюрса эми кийинки кино башкача тартабыз да, тартсак кийинирээк. Азыр эмес, Кудай буйруса. Каражат топтош керек ага дагы. Каражат керек. Келиңиз эми кичине суроолорго тыныгуу кое туралы дагы оюн ойнойлу. Оюндун шарты боюнча ретрактор менен ойнойбуз. Муну сизге атай мен даярдап койгом. Бул билесиз да. Буну стоматологдор колдонот. Багы оозду тазалаганда, тиш салганда колдонушуп жүрүшөт. Ушуну оозуңузга саласыз дагы ырдатпай эле коеюн. Куттуктоо айымдарга жакшы куттуктоо айтып бересиз. Сиздики бул? Бул слишком улгу деп. Мындай кылып саласыз. Бул жагын ичине, бул жагын эки оозуңузга саласыз. Мындай кылып. Бул салфетка. Бул жак ичине болот ошондой. Бул жагы ичине кирет экен. Мындайбы? Мындайбы? Жок. Наоборот, ичине кирет. Мындайбы? Жок, мындай. Туура кылдыңыз. Туура колдонуп атасызбы? Улам. Туура эмес колдонуп атасыз. Сиз жанагы Африкадагы сөйкө салып алат го эгине. Ошондой болуп калды. Койтуңуз. Жок, бул жагына, ал жагын тамагыңызга таңдайга кетирет экенсиз. Ушундай боло берсинби? Макул. Мен элестеп калдым, анда мындай калдым. Макул. Кеттик анда. Же ырдап бересизби? Энеке бай, Карагандай. Акшоладай. Кеттик анда. Бир куплет. Өзүңүз каалаган ырдырдай бериңиз. Апаларым айдаңыз. 1, 2, 3. Энеке бай, Акшоладай, жаны турту, үйүндө жатты. Энеке бай, Акшоладай, жаны турту, үйүндө жатты. Браво. Азаматсыз. Кичине туура эмес салып алдыңыз. Эми туура салып көрсөңүз да. Туура салышы кандай көрүнөт экен? Жок, туура салгым келген жок. Мен уже элестетип койдум. Элестетип коюңуз, Себеби бир досум менен ошо тиш доктурга барганда, ошону салганда жаман күлгөн эле маны көрүп алып шылдым да. Бул жак эки оозго келет эле, негизичи. Сиз тетиринен салып алдыңыз. Эч нерсе болбойт. Кийинки суроого өтөлү. Массаж болуп калдыбы оозуңуз? Эми жакшы сүйлөп каласыз. Ырчылардын эки маскасы болобу. Силер теледен эле элдин алдында башка, чыныгы жашоодо такыр башка болот экенсиңер. Тойлордон көрүп эле жүрөбүз. Эрматов дагы ошондойбу дейт.
эле окшойсуз аябай, э? Балким ошондой. Мени тоюңузга чакырып көрүң, анан билесиз элечи. Ошондой. Мындай да бир бардык ырчы үчүн мен өзүм жооп мындай ушун бир аз жооп бере кетсем, баягы ар кандай болуп калат. Мисалы үчүн мен андай эмесмин деп өзүм үчүн жооп бергим келбей эле, аз өзүмчүл болгум келбей эле да. Баягы кээ бирде чындыгында шашылыш болуп калышы мүмкүн. Баягы биз ырчылар жалгыз дагы элдер көп да, анан бүт баарын бирдей көңүлүнө алып, баары менен сүрөткө түшө албай калышы мүмкүн. Кээ бир жерлерде бир аз шашылыш болуп калышы мүмкүн. Анан ошондой тескери ойлоп калышы мүмкүн. Анан негизи андай эмес. Баягы сахнада жакшы сүйлөп, анан жеке жашоодо мындай сүйлөгөн адамдар алар сразу эле билинип калат, мына билип коюпсуз го өзүңүз элечи. Ошондой эле билинип калат. Анан сахнага келип, интервьюга келип, калп эле жөнөкөй болуп аткандар деле билинип калат. Аны баягы эл өзү билип алат демекчимин. Билинип калат. Баары бир аракет кылып, бул жерде интервью берип олтурам, азыр жөнөкөй болуп коеюнчу, чыдап коеюн, эшикке чык, анан кийин деп кыйкырам деген ырчылар билинип калат го деп ойлойм да. Мындай жасалмалуу. Сүйлөп атканда эле өзү билинип калышы мүмкүн. Анан жылдыз оорусу менен ооруган учуруңуз болду беле? азыр ооруп жүрбөйм жылдыз оорусу менен. Чын-чынына келгенде. Жок. Баягы мен эч качан ооруганды билбейм андай нерсени. Мындай биринчиден ата-энеме рахмат ушундай тарбия берген үчүн. Баягы комментарий жазышыңыздар мүмкүн, неге эле мактанып атат депчи. Мен мактанам, себеби мен ата-энем мага ушундай тарбия бергендиги үчүн ата-энеме мактанам да чындыгында. Мен эч качан антип жылдыз оорусу менен ооруган эмесмин, буга чейин дагы. Кудай буйрса дальше оорубайм дагы деп мындай ушуга баса белгилеп айта алам да. Себеби андай баягы дара канчалык мөмөлөгөн сайын ийилет го, ошондой эле болуш керек да, чыгармачылык адам деле. Баягы эмне менен ийгиликке жетип атасың, анан ошол жак менен жакшы болушуң керек. Мисалы үчүн күйөрмандарга мен эмне үчүн бой көтөрөм? Эмне үчүн бой көтөрүшүм керек? Ал күйөрмандар жок болсо, менин ырларымды уккан адамдар жок болсо, мен эч ким эмесмин да, ырчы эмесмин. Ошондуктан мен ар дайым күйөрмандарды сыйлайм. Барыңыздардын, кандай десем, барыңыздар мени канчалык жакшы көрсөңүздөр, мен дагы сиздерди андан дагы эки эсе жакшы көрөм, дагы жакшы көрүп келе берем демекчимин. Кийинки дагы суроо өтөлү. 80-60 номер менен аяктаган. Данияр Бейке, саламатсызбы? Сиз Нуриза деген кыз менен сүйлөшүп жүрчү элеңиз. Угушумча ал кыз турмушка чыгып кеткен экен, көңүлүмдөн калдың деген ыр ошол кызга арнагансызбы дептир. Нуриза. Кайсы бирин эстейин дейт. Нуриза деген мен дос кызым болгон. Баягы жок андай тааныбайм деп айтсам деле калп болуп калат. Турмушка чыкканын чындыгында билбейт экенмин. Мындай жөн эле мени сыйлаган, мен да аны сыйлаган дос эле кыз болгон буга чейин. Анан көңүлүмдөн калдың дегендер дагы тартуулабай эле. Баягы чыгармачылыкта ар кандай ырлар болуш керек да, ар кандай темада. Мисалы үчүн бирөөнө көңүлүмдөн калдың жагышы мүмкүн, бирөөсүнө кетчи, бирөөсүнө жүрөгүм деген жагышы мүмкүн. Баягы ар бир адам маанай ар кандай болот, ар кандай ырды кабыл алат. Ошондуктан ар кандай темада ыр жазганга аракет кылабыз. Жакшы. Кийинки суроо өтөлү. 1293 сандар менен аяктаган номерден келди. Нурмат, Данияр, Нурлан, Алмазова, Зейдил, Жоодар, Бешим баары эле окшош той тойлат. Бирдей ыргактагы окшош жеңил той ырларды ырдашат, изденип өзгөчөлөнөлү дебейсиңер. Анткени мен Даниярдын клиптери мазмундуулугу менен айырмаланат дейт. Рахмат. Ошо сиз айтып аткан ырчылар бирдей ырдашат деген. Түшүндүм балким сиз ошолор эле сизге көрүнүп аткандыр, значит жакшы иштеп атыппыз анда. Баягы туура айтасыз, баягы стилдерибиз окшош, баягы бир жерден. Мен өзүм жеке өзүм айта кетейин, моунча ырчын айтпай эле. Мен өзүм жеке оюм баягы эл менен иштегенге аракет кылабыз да. Элге кандай ыр жагат? Элге кандай ыр жагып атат? Тойго барганда кайсы ыр жакшы өтөт? Концертке барганда кайсы ырды кабыл алат? Ошого жараша изденебиз да. Анан мен баягы чыгармачылыкта ырчылар
жакшы ырдаган ырчылар өтө аябай көп да чындыгында. Кафелерде иштеген өтө күчтүү ырчылар бар. Бирок баягы репертуар тандаганда билиш керек да. Себеби эл менен иштеш керек. Миң өзүңө жагып турса дагы элге жакпаса ал ыр чыкпай калат да. Ошондуктан биз элге жаккан ырларды, сиз атап өткөн ырчылар элге жаккан ырларды ырдаганга аракет кылабыз. Ошон үчүн ошол жагыбыз окшош болушу мүмкүн. Себеби бул сиз айткан атаган досторумдун баарын мен күндө тойлордон көрөм. Тойго эл каалаган адамды чакырат да. Ошондо элге учурда кандай ырлар жагып жатат? Элге мындай шаңдуу, мындай тойлорго да, например, тойлорго мындай жөнөкөйрөөк, мындай кээ бир ырчылар айтып калышат тойский депчи, тойский ырлар депчи. Тойский ырлардын дагы ыры болот, мисалы үчүн мааниси болот, анын дагы мазмуну болот, музыканын качествосу болот, жана башка көп жактары болот да анынчы. Анан ошол сыяктуу эле бул досторум аябай таланттуу досторум. Демек, тойго арналган ырлар. Демек, анда шаңдуу ырлар жагат турбайбы элдерге көбүнчө? Жок, шаңдуу деле, кайгылуу ырлар деле бар, мисалы үчүн. Мени уунут деп Нурлан ырдап жүрбөйбү, көңүлүмдөн калдың деп мен ырдап жүрөм. Ошол сыяктуу эле Алмаз баары бир, эми мага баары бир деп ырдап жүрөт го. Жок, репертуар тандаганды билиш керек кыскасы. Кайгылуу болобу, шаңдуу болобу, репертуардын маанисине карап, мазмунуна карап тандаганды билсе, ошол ыр өтөт деп ойлойм да. Анан биздики Кудайга шүгүр аз жакшы эле өтүп атат деп ойлойм. Анан ошол. Алдын ала билсе болобу элге кандай ырлар өтүмдүү болот, кайсыл ыр хит болот? Балким сиз ойлогон ыр андай чыкпай калышы мүмкүн. Эң туура айтасыз. Баягы биз ойлогон ырлар андай чыкпай калышы мүмкүн дегенге кошулам. Себеби аябай мечтать этип моундай болот деп бир ырыңды чыгарсаң, ал эч кимге жакпай калышы мүмкүн да. Кээ бир мага вообще жакпады, айла жок эле берип кое берейинчи радиолорго же телеканалдарга берип кое берейинчи дегендер хит болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан баягы аны эл өзү таразалап алат. Табит өзү таразалап алат. Мисалы үчүн 1000 радиого бересиң, клип тартасың, болгон телеканалдарга тагасың, аны эл көрбөсө эч качан аны жактырбайт. 100 жолу айландырсаң дагы эч ким укпайт, Ооба, баягы комментарийлер деле келип калат го, ырчылар көбөйүп кетти, анан да бунусу ким болуп кетти деп. Ошол көбөйгөн сайын да конкурент өсөт деп ойлойм. Көбөйгөн сайын качество дагы өсөт. Анан ошол эле сиз комментарий жазган адам өзүңүз эле мындай ойлонуп көрсөңүз, мисалы үчүн той кылып атканда же жакшылык кылып атсаңыз, мындай чакырайын десеңиз, ырчылар тизмеси аз эле болуп калат да. Чакыра турган ырчыларчы. Анан ошентип эле иргелип тандалып калат. Анан жанагы чакырылбай калган ырчыларыбыз, мисалы үчүн мен чакырылбай калсам, мен дагы чакырылайын деп аракет кылам алдыга. Кыскасы ошондой конкурент болгон сайын өсүү болот да. Кинолор деле көбөйүп кетти азыр. Анан качественный кинолор көбөйүп атат дагычы. Эл өзү тандап көрөт. Өзү тандап көрүп алат да чындыгында. Анан дагы ким болуп кетти, андай болуп кетти деп баягы жаш ырчылардын шагын сындырбасаңыздар аябай жакшы болот деп ойлойм. Жакшы. Кийинки суроого өтөлү. Продюсер менен иштешүү жана өз алдынча иштөөнүн айырмачылыгы болобу? Мисалы, мен ырчы болгум келет, кайсынысы жакшы, эмнеден баштасам болот дептир. Өз алдынча иштөөнүн айырмачылыгы барбы дейт продюсер менен иштешүүнүн? Продюсер менен иштесеңиз көбүрөөк жакшыраак болот да, көбүнчө. Ишиңиз жеңилирээк болот. Анан өзүңүз башташ үчүн башында кыйналып калышыңыз мүмкүн. Мисалы үчүн башында 2-3 жыл өзүңүз эл менен таанышып антип мынтикче 3 жыл убакыт өтөт. Продюсер менен сразу иштесеңиз, ошол 3 жыл убагында таанылып калышыңыз мүмкүн да. Ошол эле айырма. Продюсердин кылган кызматы тааныштары көп биринчиден. Тааныштар көп, бир баш, эки баш андан да жакшы деген сөз бар. Мен мисалы үчүн продюсериме ыраазымын, Канат Кадыржан байкебизге. Канат Кадыржан байкебиз мага аябай чуркап иштеп берди. Мага аябай чуркап иштеп берди. Анан үзүрүн Кудайга шүгүр чогуу эле көрдүк. Андан кийин контракт бүттү, анан бүткөндөн кийин иштешпей калдык кайра. Анан Канат байкебиз мисалы үчүн азыр деле байланышып, советтешип турам. Аябай жакшы кеңештерди айтат. Рахмат сизге. Азыр жеке иштеп атасыз, азыр жеке иштейм. Же менеджериңиз барбы? Бурул деген өзүм карындашым бар, аны менеджер деп деле айтпайм, мен өзүм бир тууган карындашымдай жакын. Мага бүт чалууларды ошол Бурул карындашым азыр звонокторду ошол кабыл алып бүт баарына жооп берип аткан кези.
Жакшы, кийинки суроого өтөлү. Өзүңүздү жылдыздын жылдызы деп атап алыпсыз, уялган жоксузбу? Мен чыныгы жылдыздын жылдызы деп Рыспай, Чубак, Түгөлбай агаларыбызга окшогон залкарлар эсептейт элем. А сизчи дептир. Туура. Мен да ошентип ойлойм. Бир сөз менен, Ал реклама деп коет аны. Мен жана эле айтып кеттим, кайра эле айтпай эле коет. Эми кошулду окшойт бул көрөрманыбыз. Эми кошулсаңыз айта кетейин, албетте алар залкар адамдар, алар биздин аталарыбыз. Алар менен вообще салыштырып болбойт бизде. Мисал үчүн бул жылдыздын жылдызы деген реклама. Бул реклама мисал үчүн бул жерде бүт ырчылардын дагы мыктысы, ырчылардын дагы номер 1 деген сөз жок ал жерде, номер 1. Мисал үчүн мен ал инстаграмдарга же болбосо однокласниклерге, башка жактарга ал рекламаны толтура эле киргизген буга чейин. Бир дагы антип комментарий келген эмес. Жылдыздын жылдызы деген эмне өзүңүз атап алдыңызбы деп анан кийин эле жанагы байкелерибиз козгогондон кийин байкелерибиз ошентип аранжировщик байкелерибиз ушундай болбойт да, андай болбойт да дегенден кийин анан жазып атасыздар да. Ар бир адам өзүнүн акылы менен ойлонсо деп суранат элем. Данияр мырза, мен сизге атайын текст даярдап койгом. Рыспай Абдыкадыровдун оолуна таандык, сөзү Албаевдики, Периштем деген чыгарманы баарыбыз эле билсек керек. Буну эгер жатка билсеңиз, жандуу ырдап берсеңиз жакшы болот эле. Эгер жатка билбесеңиз, текстин берейин. Периштем деген саналар ою билсеңиз керек, билбейм чындыгында. Бирок уккам. Ошо карап эле ырдап берейин. Мен карап билем деп алган текст карап забалай калып кетти. Билем деп алган эмне текст карадыңыз деп жазып бербейли ана комментарий. Мурда көңүл бурбайт элем чындыгында, себеби баягы жаман сын пикирлер айтылбай келиптир да мага ушунчалык. Анан жаман сын пикирлер айтылганда мындай чындыгында көтөрө албай кеттим өткөндөчү. Башкача болуп кеттим да, себеби ушундай мени жаман көргөн адамдар барбы депчи. Анан таң калыштык кыскасы. Баарына даяр болуш керек. Саналар оюп. Кеттик. 1, 2, 3. Периштем. Данияр Ерматовдун аткаруусунда. Саналар оюп, сайылып канжар сезимге, сагынып сени, саргайып жүргөн кезимде, ак толкун болуп, ак шокум болуп, көрүнчү мага периштем. Ак толкун болуп, ак шокум болуп, көрүнчү мага периштем. Көңүлүм эңсеп тайызды эмес тереңди, түндүктүн сугу турганда каптап денемди, ак карын болуп, ак жалын болуп, жылытчы мени периштем. Ак карын болуп, ак жалын болуп, жылытчы мени периштем. Дальше ырдай берейинби? Чоң рахмат. Рыспай агабыз ордунан бир козголуп алды окшой керек. Баягы ырдабай жүргөнмүн бул ырда. Баягы кичине обону унутуп калыптырмын, бирок аракет кылдым. Кечиримдүү болуп болуш керек. Ошентсе дагы жандуу ырдап бергениңиз үчүн алкыш билдиребиз. Негизи тойлорго барганда жандуу ырдайттарбы же фонограмма мененби? Баягы тойго көп эле барып жүрөм. Мисалы үчүн ошо тойдун ээлери деле билет, тойго чакырып жүргөндөр жакшы билет аны. Жандуу эле ырдайбыз. Мисалы үчүн кээ бир жерлерде болуп калышы мүмкүн. Аппаратуранын айынан же болбосо ырлар башкача болуп калышы мүмкүн. Ырлардын кандай десем,
ырлардын минус менен плюс аралаш болуп калат да, жанагы бек вокалдары менен. Ошону укканда фонограмма деп ойлоп калышым мүмкүн. Инстаграмдарга деле киргизип жүрөм. Анан жада калса концерттерди деле болушунча жандуу койгонго аракет кылам. Жандуу эле коюп жүрөм. План барбы алда концерт кое турган? Бишкекке? Сөзсүз буюрса, сөз концерт берем. Себеби биздин баягы биз эми чыгармачылыкты эми баштаган инсандарга, адамдарга киребиз. Ошондуктан дагы көп алдыда, көп пландар бар, көп концерт бар. Бир эле Бишкек эмес, 7 Дубанын баарына, бүт областтарга концерт коебуз беребиз. Келиңиз, кийинки суроого өтөлү. Ырчылардын сөзүн, ырларыңдын сөзүн обонун же өзүңүз жазган учурлар болобу? Бир ырды жаздырып, эл алдына алып чыгуу үчүн канча каражат коротосуң дептир. Баягы өзүм жазган ырлар дагы бар, сөз обонун. Башка акындар менен иштешкен обондорум бар. Аранжировканы деле мен Аригимге жаздырам. Бир аранжировщик менен така иштешпейм. Себеби окшош болуп кетет. ар кандай болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн рок аралашкан ырды бир аранжировщик жакшы жазышы мүмкүн. Восточный ырды дагы бирөөсү жакшы жазышы мүмкүн. Медленный ырды дагы бирөөсү жакшы жазышы мүмкүн. Ошол сыяктуу эле бөлүп иштейм. Анан сөз обонун өзүм жазган ырлар дагы бар. Жана башка акындар менен иштешкен дагы ырларым бар. Кудурет Тайчабаров, Акбар Кубанычбековдор менен Илгиз деген досубуз бар, Абдалиев. Ушундай жакшы акындар менен иштешип, өзүм дагы обон жагынан Эдил Маматов досубуз бар. Маалымат иретинде айта кетели, өзүңүзгө таандык кайынча чыгарма сиздики? Мисалы үчүн 30дай ыр бар болсо, 30дай ыр болсо, 10 чактысы мен обонума таандык. Анын ичинен? Анын ичинен Кайсылары? Мисалы үчүн Токто жаным, Эң биринчилерден болуп чыккан. Апакем. Мисалы үчүн жанагы кыргызымдын сулуу кыздары, Аярым, Сага, кыскасы көп эле өзүмдүн ырларым. Анан Күткөн жүрөк бар. Ырларым өзүм да унутуп калып атам азыр. Анан жакында Бир туугандарым деген ыр жаздым, Серенада деген ыр жаздым, өзүмө обонума таандык. Дагы башка бир ырчылардын обонуна таандык дагы ырларды жазып атам. Жакшы. Учурда эмне машина айдап жүрөсүң? Ырчылыктан тапкан материалдык байлыгың эмне болду? Ырчылар шайлоодон кийин эле үй машина алышат го дейт. 2020-жылга дагы даярданасызбы? Баягы материалдык байлыктар Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр өзүмө жетет. Жакшы. Ошол азыр чыгармачылыктан тапкан акчам менен жүрөм. Чыгармачылыктан тапкан үйдө жашап жүрөм. Чыгармачылыктан тапкан машинаны айдап жүрөм. Чыгармачылыктан тапкан акчага кийинип жүрөм. Кыскасы тамактанып жүрөм. Чексиз шүгүр. Анан баса белгилеп деле айтпай эле коеюн, бирок Кудайга шүгүр. Жакшы эле. Жакшы. Суроолор соңуна жетсе, же барбы дагы? Күтө туралы. Келди. Колдонуучу BQ1474 KG деген колдонуучубуз жазып атат. Данияр дос, менин карындашымды ал. Менин карындашымды ал, карындашым аябай татына кыз, намаз окуйт, 4 цехте иштейт, оронуп жүрөт, 98-жылкы. Эгер көзүнөн жаш агызбайм десең, сага берет элем дептир. Акыркы сөзүңүз жакпай калды деп элечи. Бул балким чыгармачылыгымды сыйлайсыз, балким тамаша иретинде, балким чынында эле ушундай максатта жазгандырсыз. Рахмат, ыраазычылык. Кудайдын буйругу. Балким чын эле сиздин күйөө балаңыз болуп калаттырмын. Баягы Кудайдын буйругу, алын көрөбүз. Негизи эле сунуштагандар көппү? Баягы жеңелер болобу, эжелер болобу, менин кызымды ал, же менин кайнсиңдимди ал деп айткан. Болот андайлар. Жакын адамдар болот. Алар туура түшүнөм. Мынтип айтат, мен эптеп эле бир ырчыны күйөө бала кылуу максатында эмес, сени көрүп жүрөм. Анан мага күйөө бала бол, мону ал дебейт. Таанышып көрбөйсүңбү, сүйлөшүп көр, могу кыз менен деп айтып калышат. Аларды мен туура кабыл алам, таанышам, көрөм. Чындыгындачы. Себеби мындай мага деле жакшылык каалаган адамдар да аларчы. Анан
азыр баягы 21-кылым бара-бара өзгөрүп атпайбы адамдарчы. Ошондуктан андай нерселерди туура эле кабыл алам. Мурда мындай нерсе аябай уят болчу. Азыр чындыгында эле карап, жакшылап адашпай үйлөнсүнбү, адашып үйлөнүп ажырашып кеткендер толтура болуп атпайбы? Ошол максатта деле айткан инсандарды мен туура кабыл алам. Ошондуктан рахмат мен үчүн күлүп койгонуңуздар үчүн. Москвага келем деп жатыптырсыз, келип ырдап берем деп жатканыңызга рахмат. Сиздин күйөрмандарыңыз болом. Алыстан эл жер сагынып жүргөн мекендештерге эмне өзгөчөлүк тартуулайсыз дейт. Кандай өзгөчөлүк? Кудай буюрса, концертке келиңиз, анан көрөсүз өзгөчөлүктү. Баягы ар бир концертинде деле өзгөчөлүктөр болот. Ошо Москвадагы концертте буга чейин 3 күнгө барчумун. Суроолор боюнча 4 күнгө кетип атабыз азыр. 4 күнгө, ошондуктан 8 мартта башталат. 8 март күнү келсеңиз, ар бир айымга белек берет экен. Ошол бизди чакырып аткан бир туугандар ар бир айымга белек берет. Ал белекти мен берем, мен себеп болом да. Ошолор беришет. Телефонду бул жака алып коелу, чалышып атат окшойт. 37-47 сандар менен аяктаган номерден келди. Үй бүлөдө уулдардын кенжеси экенсиз, үйлөнгөндө ата-энеңиздин жанында барып, келинчегиңизди аларга кызмат кылдырып, айылга барып жашайсызбы дейт. Ооба буюрса. Себеби кичүүсүмүн. Чыгармачылыгың не болот анда, айылга барсаң андай мындай дегендер бар. Биринчиден бир туугандарым, ата-энелерим, аларды мен биринчи орунга коем. Чыгармачылык өзүнүн жолу менен боло берет. Жакшылары чыгарсаң ошол айылдан деле интернет аркылуу жиберип койсоң боло берет. Ансыз деле Ошко мен айылга бир жумада 1-2 жолу барып келем. Үйлөнбөсөм деле баягы чакыруулар менен заказдарга жана ошондой эле жакшылыктарга өзүмдүн досторум. Ошол сыяктуу эле барып келип турушум мүмкүн. Анан айылда чоңойгонбуз. Аны мен эч качан танбайм. Айылга барып жашаган мага жагат. Өзгөчө, Ооба. Сонун таза аба, сонун мындай айылда баары жүрөгү таза, адамдардын жүрөгү таза. Мындай ушактардан алыс болосуң. Өзүң менен өзүң. Сонун да кыскасы. Анан ал менен шаарды жамандагым келбейт, бирок айылда жашаган жагат. Сүйлөшкөн кызыңызды чач тарач деп уккам, ошондой чач жасалгаңыз дайыма бир калыпта жүрөт экен дейт. Ошондой чач жасалгаңыз дайыма бир калыпта жүрөт экен дейт. Айтат да ошондой деп. Ооба, ал Айпер Эрматова деген биздин мастер, ал көп кырчылардын чачын алат. Ал менин карындашым сыяктуу болот. Фамилиябыз окшошуп калган. Фамилиябыз дагы бири-бирибизге жакындаштырды десем болот, мындай дос катары. Анын ата-энесин тааныйм, мен ата-энемди тааныйм, мындай доспуз да экөөбүз. Эч качан андай жаман ойлобоңуздар. Жаман эмес, мындай кыз жигит катары ойлобоңуздар, андай эмес. Жөн эле дос. Ооба, мен азыр Айпер жок, ал досум болот деп анан эгерде чындап сүйлөшсөм 1 жыл күтүп турсаңыз ошого үйрөнүп калышым мүмкүн да, например. Анан мен антип жалганчы болгум келбейт да. Мисалы үчүн эртеси ал мен девушкам эмес деп алар, кайра ошого үйлөнгөн, уже мен калпчы болуп калып атпаймынбы? Ошон үчүн азыр айтам, мен сүйлөшкөн кызым жок чындыгында. Жок, бош. Ооба. Эртең үйлөнгөндө деле ушинтип айтышат, анан 5 жылдан бери жүрүп калдык деп айтышат деген комментарийлерди окуп калам. Мен айтам эртең 1 ай болду таанышканыбызга деп эле. Ошондуктан мындай бир ырч үчүн, бир чыгармачылык инсан үчүн баарын жаман көрбөңүздөр. 5 кол тең эмес туугандар. Азыр Данияр мырза мурдагыдай болбой калды окшойт, чын эле жүрөгүм бош деп айтып атасыз. Жүрөгү бош эместер сүйлөшкөн кыздардын Инстаграмда чогуу түшкөн сүрөттөрүн, кайерге барса, эмне жесе чогуу сүрөттөрүн илип турушат. Бул модага айланды дегендейчи сыр болбой деле калды да. Чын эле сиз, Нурлан, ким, Алмаз сүйлөшкөн кызыбыз жок дейт. Чын эле ушундайбы? Же сиздер кичине күйөрмандарымды жогото албайын деп карманасыздарбы? Баягы чындыгында жок, баягы Кейип айттыңыз го чындыгында. жок, чындыгында жок. Мисалы үчүн эгерде чынында сүйлөшүп атсам, неме болсам анда айтмакмын да, сүйлөшүп атам деп элечи. Анан
Сүйлөшүп атсам деле монтип реклама кылып, мына менин девушкам дебейм мен чындыгындачы, андай нерсени жаман көрөм. Ооба сүйгөнүм бар деп коюшум мүмкүн, анан меники мына сүйгөнүм, таанышып алгыла анан деп анда кыйын жарыя кылып интервью алдыртпайм да. Мындай походу бир жерден баратып мындай алынып калышы мүмкүн, анан атайын келип монтип андай жаман көрөм мен чындыгында. Себеби балким менин сүйлөшкөн кызым келечектеги менин келинчегим чыгармачылыкты жаман көрөт, балким анын чыккысы келбейттир. Ошондуктан ар ким ар кандай, мен ошол нерсени каалабайт болчумун чындыгында. Убага келгенде көрө жатарбыз, Ооба. Адамдар айтып беребиз, убакыт өзү көрсөтөт Бирок тарзалайт. бир чети туура айтасың. Балким баягы өткөндө дагы ырчы кызга үйлөнбөйм деген сөздөр чыгып кетти. Ошол сыяктуу мындай кандай десем, кийин ырчы кызга үйлөнүп калсаң эмне болот, андай мындай деген сөздөрдү окудум да. Бирок баягы Кудайдан улук сүйлөбөйн, баягы Кудайдын буйругу бул нерсечи. Бир нерсени каалабай атсаң ошол нерсе болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан монтем деп деле аша чабып сүйлөбөйм, бирок мен өзүм планым, өзүм оюмду айтып койдум да. Демек айткан оюңуздан кайттыңыз, же ошол эле ойдо? Жок, ошол эле максатым, ошол эле оюм, ошондой эле. Анан кайттыңыз дегенде анда кайсы кыз менен сүйлөшөсүң, койчу. Жок. Сүйлөшкөн кызым жок, негизи айтып кеттим да. Кул жеймин дейт куйрукту, Кудай берет буйрукту деп коет го, Ооба. Ошол сөздү эстеп кеттим, ошон үчүн артынан айтып койдум да. Бул эң акыркы суроолордун бири. Жоайымды иштетпейм дептирсиң. Аялды катуу кармаш керек деген эркектерденсизби? Аял эркектин тең укуктуулугу боюнча оюң кандай дептир? Тең укуктуу боюнча оюм туура. Себеби мен деле сестренкам, карындашым бар, эжем бар. Алар деле биздин үй бүлөдө чоңойгон. Себеби мен алар деле башка үй бүлөдө азыр. Өзүнүн укугун айтышын каалайм алардын деле. Тең укуктуу болбосо дагы мындай теңирээк деп койсо болот да. Теңирээк деп койсо болот. Тең болуп монтип турган болбойт го деп ойлойм. Бирөөсү төмөнүрөөк болуп туруш керек. Аны Кудайым биз кааласа каалабасак өзү жолтуруп коет экен, мен көрүп эле жүрөм. Мисалы үчүн кээ биркилердин келинчеги бийигирээк болуп калат, кээ биркилердин жолдошу. Мисалы үчүн аябай мындай жоош эч нерсени сүйлөй албаган эркек болсо, Кудайым мага мындай неме бетке айта турган, бийик сүйлөгөн мындай бир аз өйдөрөөк айымды жолтуруп коет экен да чындыгында. Ошон үчүн мен азыр 50-50 экөө тең болсун деп деле айта албайм, тигинсин мынтсин деп деле айта албайм. Кудайым өзү жолуктуруп коет экен чындыгында. Сый урмат болуш керек, Ооба. Бири-бирине болгон албетте сый урмат ал биринчи очередте. Анан баягы экөө бири-бирине тең боюнча ошол сөздү айтат элем. Бул буйрук. Келиңиз, сизге эркин микрофон берели. Биздин студияга келип, жандуу маек кылып бергениңиз үчүн чоң рахмат билдиребиз. Ал дагы Москва жергесинде өткөрө турган концертиңизди ийгиликтүү өткөрүп алыңыз. Рахмат, сиздерге да ийгилик бар болуңуздар демекчи мен. Жалпы кыргыз элинде байрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болуңуздар. Баягы бири-бирибизди колдоп жүрөлү, бири-бирибизди көтөрүп, бири-бирибизди жакшы сөздү арнап жүрөлү демекчи мен. Андан эч нерсебиз кем кетпейт. Баягы Кыргызстан мисалы үчүн башка өлкөлөргө барып жүрөбүз да, барганда аябай уюшумду да аларчы. Кыргыздар, бир туугандар, анан бирөөсү көлдөн, бирөөсү оштон, бирөөсү таластан, бирөөсү баткенден ошентип баары ынтымактуу да бир туугандай да. Ушинтип алыс жакка келсек баарыбызды сыйлап калат экенбиз дейт да. Ошол сыяктуу эле биз мамлекетибиз кичинекей эле. Ошон үчүн баарыбыз ынтымактуу болойлу, бир туугандай бололу. Бири-бирибизди көтөрүп эле жүрөлү, ошол нерсени айтар элем. Анан бүт баарыңыздарга ийгилик. Апаларды майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эч качан оорубаңыздар, айымдар, сиздер бар, биз бар демекчимин. Ал эми сиздердин жумушуңуздарга ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Жакшы жаңылыктар менен эле жолугалычы. Албетте. Жалаң жагымдуу жаңылыктар кошулуп жүрсүн. Учурдан пайдаланып жалпы аял затын кирип келген эртеңки 8 март майрамы менен куттуктайбыз. Аял жаз, аял күн, аял эне, аял биз үчүн бакыт дегендей. Байрамыңыздар менен айымдар. Эмки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.